Саламатсыңарбы? Бул сабагыбызда өткөн сабактагыларды бир кайталап коелу да. Уланталы. Мисалы өткөн сабакта могу жаңылыктарды кошкон элек, тексттерди характер ар бир символго көрө чектөө койгонбуз, темага дагы, текстке дагы. Мындан кийин уландысын окуңуз деген эме койгон элек да. Бүгүн сабак ошол өткөн сабактын бир кандай айтсам уландысы болот. Анткени бул жерде кыскасы могу кабарларды көрүү кабар коюп бияка чыгарабыз. Анан негизги бетти бүтүрөбүз бүгүн ушул сабакта. Андан кийин могу жерде бир неме калып калган болчу. Мурдакы сабакта так manage run server деп сервер иштете алалы. Бул жерде биздин home'го басканда биз ссылканы ал жерден алып салган болчубуз да. Могу жерденчи, могу home'ду. Ошону оңдоп коюшубуз керек кайра жайына. Анткени иштебей калышы мүмкүн силерде. Так, home'го басканыбызда азыр иштеп атат, бирок любой момент иштебей калышы мүмкүн. Бул жерде URL içinde home болчу. URL баракчабыздагы, URL'ыбыздын ичинде дагы home'ду өчүрүп салайлы. Уже кереги жок. Бул жерге дагы name'ге home деп коелу. Ушундай. Так. Басканда негизи иштеш керек. Loading. Загрузка кылалы. Негизи иштеп атат. Так, эми биз көбүрөөк кабар кирип, эме кылышыбыз керек да. Сайтыбыздын акыркы көрүнүшүнү бир оң кабар биздин негизги бетибизге чыксын. Бу жерге жаңылык дейли. Жаңылык кош. Этти жаңылык. Мен могу жерде Азаттын бир сайт немесин ачып койдум. Биз мындай кылып эле көчүрүп элечи. Көп башты оорутпай, убакыт жоготпой, көчүрүп эле текстти ушактан алган болойлу. Так, буяка эми процедуралык маселелерге келсек деген жаңылык кылып коелу. Баштыгын ошондой кылабыз. Андан кийин сүрөткө дагы эмде сүрөттөрдөн да коебуз. Кыскасы изображениеде көп эле сүрөт бар болчу. Мындай эле сүрөт коелу. Мисалы. Так, буну мыйзамдык өзгөрүүлөр деген категорияга коелу. Save and add another. Сакта, анан кийинкисине деп неме кылды да. Бияка дагы жок. Башка бир кабарды алайлы бияктан. Башка бир абзацты алайлы. Эми бизге азыр тест максаты болгон үчүн бир катар маселелерди аныктады дейт. Бир 5-6 кабарды киргизип коелу, неме мындай. Так, мындай баланын сүрөтүн коелу. Мындагы мыйзамдык өзгөрүүлөр дейли. Кайтадан азыр дейlik. Жаңы кошкон кабарларыбыз жакта чыгыш керек да.
Камерамызды асталайлы. Так. Мындан тышкары легитимдүүлүк маселеси бар дейт. Мында бир кабар керели. Сүт кошулу. Так. Онлайн тоодун сүрөтү бар экен. Шуну кошолупчу. Мында фирмадан кабарлар деп коелу. Это нозер дейли. Пока сохранить эткичи бир текшерип көрөлүчү. Жаңы кошулган кабарларыбыз эмне болду? Өчө эле кабарыбыз чыгып атат. Пагинейтте чектөө койдукпу? Текшерип көрөлү. 100% пагинетте чектөө коюп турбуз. Биз буга 10 кабар дейли. 8. Так, 3-3төн болгондо 9 кабар дейли. Акыркы 9 кабар. Бuyakta чыксын. Бuyakта дагы бир кабар кошсок, кошо турган болсок, эгер бирок конституциялык кеңешмедик долбоору дейт. Нормально. Сүт кошолу. Сүтүз мындай болсун. Бул дагы фирмадан кабарлар болсун. Аны өзүрөтүп коелу. Так. Сайты аябай жай чашпай иштеп атат го. Так, акыркы кошкон кабарларыбыз. Эң процедуралык маалыматтар, эксперттердин тобу, мындан тышкары легитимдүүлүк сапасы ушинтип кетип атат. Так, 6 кабар болду. Так. Эми уш 6 эле кабар болсунчу пока. Менимче жетет азырынча. 9 кабарбыз. Так. Эми так, базовый немебизди баракчабызды курайлы. Анын астында бир хаштаг бул жерге бир сызык атайлы. Сызыкты карап көрөбүз, бирок кандай болот? Р дедик. Ылдыйга бир сызык түшүш керек. Сызык түштү. Бирок кабарларыбыз 6 болуш керек. 7 болуп чыгып атат. Мен так. Пагинейтте так, Views'tan пагинейт 9 эмес. Алып коеюн. Ошондо кичине тартиптүүрөөк болуп чыгат. Ашалаган эмес. Сервер жай иштеп атат. Edge'den чыгып атат. Мына ылдыйда силерге көрүнүп атабы билбейм, бир сызык пайда болду. Биз ушул сызыктын астына сайттын мындай эме контакт
информацияларын ошол жака жазабыз. Мисалы момундай кылчы. Момундай сыяктуу кылып ар бир сайттын түбүндө болот го. Ал жерде телефон номери, адреси, ошого окшогон немелер болот. Муну кандай кылабыз? Адрестерине комментарий кылып коюп, футерде. Бирге бир div кылайлы. Так, Türkiye div alayıcı center'da. Так. Адрес. Анлас проспектisi 3 деп коелу салды. Андан кийин телефон 312 андан кийин адресин жазайлы. adv.ig email info adv сайт.kg ушундай бир кыска бир неме болот да. Ушундай кыска бир сайтыбыз болсун. Мисалы, акта башкасы немелерде кандай неме бар экен? Сатчы болсо, интернет иштеп аткан болсо, карасак болот. Мен ушундай кылып эле койдум. Эми муну бир текшерип көрсөк, футер жабайлы комментарийибизди. Негизи жаппай койсок болот, комментарийде көрүнбөйт. Бирок мындай бир адатка айлантырыш керек да. End footer комментарийди ачып жапкандачы. Kur'an server. MHPy Kur'an server'de işletip kurulu. Serverimizde. Katabilir. İşte Diff is not closed. Qaysi diff? Container diff'te жаппай калып турбуз, жактан жаппайбыз. Так, терминал. Çıkırıyla. Мындай
сызыктын астында мындай чыгып атат. Азыр муну биз азыр муну мындай кылайлы. Bir div kart kılıp salsak, bir div kart ele kılıp salaylı. Görünüşü yaxşırak bolot da. Kart biz аны мындай кылайлы, бул div'ti bir kart kılabız. Class div class kart ele. Ona bir div class kart body ele. Bu tarafına ne kısak çoğulda. Şöyle koysak. Body kart text center desek, bir konteynerge alışımız gerek. Bunu kanday olsun. Antkeni biz hazır konteynerden sırtındayız. Hazır defile class container Yeni karap görüldük. Emin mындай жакшыраак көрүнүп калды. Ортодо текст дагы кичине мындай ыңгайлуу, майда болуп, өзүнө лайык болуп көрүнүп калды. Ушуну ушундай тыштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздан да ушуну менен бүтүрөлү.